Оштуу телеканалда негизги маселе программасы. Бул программа коомдогу актуалдуу маселелерди талкуулап, коомчулукка жарыялайт. Бүгүн биз козгой турган тема жалпы республикалык тестилөөнүн жыйынтыгы боюнча талкуу жүрмөкчү. Анткени жакында эле жыйынтыгы чыгып, ушул Ош облусунан алтын сертификатка ээ боло албаган окуучунун жоктугу талкуу жаратууда. Ушул жыл жыйынтыгындагы жалпы республикалык тестилөө бул окуучунун жалпы билим деңгээлин аныктайбы же алтын сертификат анын билим деңгээлин аныктайбы деген темада талкуу жүргүзөбүз. Атайын бизге конок чакырылган. Сиздерди тааныштыра кетсем, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Манас орденинин ээси жана педагогика илимдеринин кандидаты Гапыр Мадаминов агайыбыз келген. Саламатсызбы агай? Алгач эле ушул сиздин биздин эфирде келип бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Жогоруда айтып өткөндөй эле ушул окуучулардын билим сапатын жалпы республикалык тестилөөнүн жыйынтыгы менен өлчөсөк болобу? Алгач сиздерге студияга ушу бизди бул жакка чакырып, анан интервью алып, ушу бүгүнкү теле берүүнү уюштурганыңыздар үчүн сиздерге рахмат айтамын. Эми жанагы жыйыртынын жыйынтыгы боюнча жыйырты негизи бул өтө жакшы проект. Жалпы республикалык тестилөө бул ушу акыркы жылдардагы Кыргызстанда коррупциясы жок, таза балдардын бүтүрүүчүлөрдүн билимини баалоонун бир көрсөткүчү. Маани бериңиз, бир көрсөткүчү, бирок толук көрсөткүчү эмес бул да. Анан жакшылыгы кайсы дегенде, окуучулардын билимини ошо негизги предметтер боюнча талдап, анан билимдин суммасын эмес, билим алуу жөндөмүнү, жогорку окуу жайда окуп кетүү жөндөмүнү, ой жүгүртүүсүнү мындай баалоочу сынак болуп эсептелет. Ошол өңүттөн алып караганда, анан мына азыр жыйыртынын киргенине бир 20 жыл болуп калды. Мен ошол багытта окуучуларды даярдап, жыйыртыга иштеп келген айылдагы мугалим катары айтамын, жыйыртынын болгонуга, Кыргызстанга киргениге ыраазы болушубуз керек, шүгүр айтышыбыз керек. Сиз ушул 20 жылдан бери ушул тармакта ушул жалпы республикалык тестилөөгө даярдап жүргөн агайга тарайсаңыз, быйылкы көрсөткүчтү сиз кандай баалайсыз? Ошо 56 миңден ашуун окуучу катышты, анын ичинде ошо 54-ү алтын сертификатка татыды да. Бул кандай баа бересиз? Гүлшайыр, сурооңузга рахмат. Эми азыр мына жыйыртынын жыйынтыгы боюнча чын эле өтө көп ой пикирлер айтылып атат. Ошого мен алгач айттым, жыйыртыны уюштуруп өткөргөндөргө, ошо тестилөө борборуга, жыйыртыга окуучуларды даярдаган мугалимдерге, мектеп жетекчилериге, жалпы Кыргызстан боюнча рахмат айтышыбыз керек. Анан жыйырты боюнча, жыйыртын жыйынтыгы боюнча алтын сертификатты алган ошо 54 окуучуну, алардын мугалим ата-энелерин да куттуктайбыз. Бул чындыгында эмгектин натыйжасы. Эми ошол эле убакта бир аз мындай коомчулукта кыргыз мектептерден, мамлекеттик мектептерден жыйырты чыкты, чыкпады деген эме маселелер болуп атат. Ошого мен айтайын, бул жыйыртынын көрсөткүчүнүн негизгиси эле бул алтын сертификат десек, бир аз чектелип калган болот. Жыйыртынын жыйынтыгы боюнча албетте ол ошо жыйыртыдан алтын сертификат алган бир окуучунун, анын мугалим окуган мектеп ата-энеси, анан бир нерсени унутпаш керек. Ошол жыйыртыдан алтын сертификат алгандарды куттуктадык, жакшы дедик. Азыр жыйыртыны ошол алтын сертификат алгандарда көбү жыйыртыга даярдоо борборлордо окуп атат.
мына Нова бар, Секом бар, Ошто дагы бир топ борборлор бар. Аларга рахмат, алар ошо жардам берип даярдап жатат. Ал эми бул жакшы, бирок толук көрсөткүч эмес дегеним, мисалы ЖИИРТнын эгер окуучуларды, мектепти, шаарды, область, районду баалайбыз десе, мындай бир көрсөткүч бар да, ЖИИРТга катышкан окуучулардын орточо баллын алыш керек. ЖИИРТ бул алтын сертификат бир окуучунун көрсөткүчү. Ал эми айланасы кандай болуп атат? Эгер ошол эле алтын сертификат алган окуучунун мектебидеги катышкандарды алып көрсө эгер, орточо баллы мисалы 130-140тан ашса, бул жакшы. Ошого бир алтын сертификаттан тышкары дагы бир чоң көрсөткүч катышуучулардын орточо баллы. Анан экинчи бир көрсөткүч мектептерди, шаарды, областты баалаган ЖИИРТга катышкан окуучулардын босого балдан өткөнү. Босого балдан канча пайызы өттү, канча пайызы өтө албай калды. Ошол орточо балл эгер мисалы ошо 130-150дөн жогору болсо, анан босого балдан өтпөй калган окуучулар болбосо, демек бул өзү дагы ошо алтын сертификат эте эле эмгек. Алтын сертификатка бул ошол мектептин, ошо мугалимдердин, шаардын, областтын агартуучуларынын чоң эмгеги. Өзү адилеттүүлүк ахырга чейин эгер болсун десе, ЖИИРТга катышкан мектептердин Кыргызстан боюнча орточо баллы 150дөн жогору болгон, 160тан жогору болгон мектептердин тизмесини чыгарса, шаар, областтар чыгарса, онда адилеттүүлүк толук болот да. Мен кайталап айтам, алтын сертификат бул бир окуучунун көрсөткүчү. Ал эми орточо балл жалпы ошо мектептеги окуучулардын билим сапатынын чоң, анан далилдүү көрсөткүчү болуп эсептелет. Андан кийинкиси, бая мен айтып кеттим, босого балдан өтпөй калган окуучу калбаса, бул дагы жакшы көрсөткүч болуп эсептелет. Ошол эле учурда баягы талкуу жаратып атпайбы? Ушунча окуучу катышты, бирок бул жерде ошол окуу программасы менен жалпы республикалык тестирлөөнүн ичинде түзүлгөн тесттер бири-бирине дал келбейт депчи. Негизи ушул өзүнөн ошол программадан эле алынып түзүлөбү? Бул сурооңуз дагы өтө туура суроо. Бул жөнүндө дагы көп айтылып жүрөт. Урматтуу ушу коомчулук бардыгы элге кайрылып айтам. Мен ошо мына жерде ошого ЖИИРТга даярдоо боюнча, жалпы эле устаттык өнөрү боюнча жазган китебимдин ичинде окуучуларды ЖИИРТга даярдоо деген өзүнчө бир бөлүмдө жазганмын. Жана ушунун негизинде окуучуларды даярдап жүрөбүз биз. Мен өзү Лейлек районунда, Баткен областынын чек арадагы номер 3 эксперименталдык мектептин жетекчиси болуп жүрдүм 25 жыл. Эми программага дал келбейт дегени, мисал үчүн мындай талдап көрсөк, математикада ошол 3 бурчтук, 4 бурчтук параллелограмм шол эле. Туурабы? Кыргыз тилде ошо төл сөз, бөтөн сөз, синтаксис, фонетика, орфоэпия, орфография бардыгы ошол эле. Химияда дагы, физикада дагы ошол формула, Ньютондун закону, Менделеев мезгилдик системасы тең бардыгы ошол эле. 99% программага дал келет. Мен дагы кайрылып айтам, кээде мына чоң жогорку деңгээлдерде дагы айтылып атат, бул дал келбейт деп. Урматтуулар, алгач ошо ЖИИРТнын колдонмо китептерин алып бир карап чыгыңыздар. Китепти алып туруп программа менен салыштырыңыздар, баары туура келет. Бир маселе, ЖИИРТдагы тапшырмалар окуучулардын ошол эле тема, ошол эле программаны түшүнгөнү, логикасыны текшерет. Бир, экинчиси, алардын ошол предметте билимдердин суммасы, формула, эрежелерди билиш эмес, ошолорду пайдаланып тапшырманы аткаруу жөндөмүнү текшерет. Демек, бул программага дал келбейт дегенди бир аз өзгөртүп, ооба, ЖИИРТны
өркүндөтүп модернизация кыла турган жактары болушу мүмкүн. Бирок дал келбейт десек, бул мындай жаңылыштык болуп калат. Дал келет. Ал жерде анан бир эки бар. Мисалы үчүн көпчүлүк айтышы мүмкүн, аналогия деген бар, ол мектепте өтүлбөйт деп. Аналогия эгер жакшы ошо сапаттуу билим берилип, жакшы даярдалса, ал жерде мисалы үчүн окшоштуктар деген эталон жуп, анан астында 3-4 вариант болот. Ошо ой жүгүткөн окуучу ошол аналогияны дагы туура эле таап алат. Ой жүгүткөн. Бул жерде демек Гүлшайыр биз окуучуларды билимди, аң сезимди алууга, ой жүгүртүүгө, анан алган билимдерини турмушта билим алууда пайдаланууга, үргөтүүгө маани беришибиз керек, ошого басым жасашыбыз керек деген эле маселе. Ошондо басым жасалбай атабы азыркы учурдачы? Эми жасалбай атат деп так кесе айтсак болбойт. Мен айтмакчымын, ошого көңүл буруу керек деп эле айтмакчымын да. Ошол анан ал жерде дагы бир мындай окуу жана түшүнүү деген жери бар, сүйлөм толуктоо дегендер бар. Мисалы үчүн окуу жана түшүнүү дагы бизде өтүлбөйт дегенге, мисалы үчүн ошо гуманитардык сабактарда, тил, адабият, тарых жана башка сабактарда окуу, текст менен иштөө деген элементтери бар да. Бар болгону дагы айтам, бул ошого маани бериш керек деп. Мына азыр өткөндө PISA сынагы болду, Кыргызстан. Мындан илгери да 1-2 жолу катышкан, бир аз төмөн көрсөткүч болду деп, быйылкысы да өтө даярдык менен өтүлүп атат. Ошо PISAнын тапшырмалары дагы окуу, түшүнүү, функционалдык сабаттуулукка негизделген. Суроолорду түшүнүү, интерпретация, интеграция деген. Ошого биз программадагы контент сакталып кала бериш керек дагы, окутуу методикабызда анан ошо басым бере турган жактарга көңүл буруп, бир аз өзгөртүп, азыркы заман талабын, мына азыр Сингапур методун киргизебиз деп, жаңыланабыз деп атат. Мына ушуларды эске алып иштесе, биздин мугалимдер жыйыртыдан мыкты эле даярдашка Кыргызстандын, анын ичинде Ош областынын, шаардын мектептери, райондор, ошол эле Баткен, жалпы 7 областтын мугалимдеринин даремети жетет. Бар болгону ушуга көңүл бөлүү керек. Анан ушул жерде дагычы баягы ушул жалпы республикалык тестилөөгө же болбосо окуу жылы аяктаган мезгилде эле баягы мугалимдер дагы, ал арада ошол ата-энелер дагы балдарына курстарга жөнөтүп, окутуп, ушул билим сапатын жогорулаткысы келет да. Анан бул жерде балдардын каалоосу барбы? Негизи эле балдар мындай кызыктарбы деген? Өзү жыйыртыга катышуу бул ыктыярдуу. Да, ыктыярдуу. Анан эгер окуучулардын арасында катышкым келбейт деп өзү кааласа, катышпай эле башка бир жыйыртысы жок кесипте билим алып, өнөр үйрөнүп, колледждерге окуйм десе мүмкүнчүлүк бар. Анан бирок балы төмөн болуп калат деп атайлап жыйыртыга катыштырбай коюу дагы туура эмес. Бала эгер катышам десе, катыш керек. Анан эми жана даярдык боюнча мына бул орто мектеп программасынын жыйыртынын тапшырмалары орточо окуучуга эсептелген. Ал өтө татаал тапшырмалар эмес. Эгер жакшы сапаттуу билим алса, ал орточо окуган окуучулар жакшы эле көрсөткүчтөр менен чыгышы мүмкүн. Эми жана ата-энелер бая алтын сертификат, жогору бал алышты угуп, анан ошонун артынан түшүп, окуу борборлорго жумша жиберип жаткан. Эми бул деле замандын талабы, плюрализм деген бар. Андан кийин көп укулаттуулук деген бар, көп түрдүүлүк деген бар. Эгер барып даярданам десе, аны тыюу салыштын кереги жок. Бирок мен айтайын, эгерде мектепте билим жакшы берилип, жакшы тарбиялык иштер жүргүзүлүп, ата-эне балдарынын билимиге үйдө жакшы көңүл бөлсө, уюштурса, көзөмөлдөсө, кызыкса, мугалимдин кесипкөйлүк даражасы бийик болсо, мугалимдерибиз Кудай кааласа, ошо
орто мектепте окуганы боюнча эле эң жогорку балдарды, упайды алса болот. Буга сөзүм курук болбосун үчүн мына далил менен айтайык. Биз ошол Элек районунун Жаңы Жер айыл өкмөтүдөн болобуз. Ал чек ара түштүк батыштагы эң четки Тажикстан менен чек арада турабыз. Бизде эч кандай кошумча жыйыртыга даярдоочу борбор жок, ал жерде Нова жок, Секом жок, башка эч нерсе жок. Бирок мына 15-20 жылдан бери окуучуларыбыздын жыйырты боюнча орточо балы 160-174 болуп атат. Орточо бал. Кудайга шүгүр, босого балдан өтпөй калган окуучубуз жок. Андай десек эде бул өзгөчө мектептерде жок. Ошо айыл жердеги эле мектебибиз болуп эсептелет. Анан бул эмнени көрсөтүп атат? Эгерде ошо жакшы мугалимдер кесипкөйлүк менен даярдап жакшы уюштурулса, балдарыбыз жакшы натыйжа алат. Мына орточо балды мен айттым 160-174-тün ортосунда болуп атат деген, бул Кыргызстан боюнча жакшы көрсөткүч. Мына Кыргызстан боюнча орточо бал 127. 127,5-18 болуп атат Кыргызстан боюнча. Кудайга шүгүр бизде мына 170-160 болуп атат. Эми кээ бир алтын сертификат алды деген мектептерди куттуктайбыз, Азамат. Бирок ошол мектептеги катышкан окуучулардын эгер орточо баллын алса, 150ден жогору чыгышы кээде кыйын болуп калат да. Демек ал окуучу кошумча өзүнчө даярдаган, жыйыртыга даярдоо борборлорду даярдаган, ошол үчүн комплекстүү алып бааласа туура болот да. Мен бая бир айттым, дагы кайталап айтып коеюн. Мындан ары ушу жыйыртынын жыйынтыгын чыгарганда мектептерди дагы атына атап, орточо балы, окуучулардын орточо балы 150-160тан жогору болсо, ал мектептерге жок дегенде атына атап рахмат айтып койсо, жашыктандырып. Ошондо эми алтын сертификат албады деп эле мугалимдерди, директорду, районону, обланону тилдей берген, бул бир аз адилеттүүлүк болбой калат. Ал жерде многофакторный дейт, көп факторду. Ол үй бүлөдөн көз каранды, балдардын өзүнүн даярдыгынан көз каранды, коомчулуктан көз каранды, жана башка көп жактар бар. Ошонун ичинде ошого жетекчиликтен, ошол шаар, район, айыл өкмөттүн жетекчилигинин көңүл бөлүп шарт түзүүсүнөн көз каранды. Ошол үчүн бир жактуу эле кана алтын сертификаттыңар алдыңар, албадыңар деген бул бир аз мындай туура эмес болуп калат да. Албетте, мен бул менен айтпайм, алтын сертификат албаса деле боло берет деп. Алса жакшы. Сөзүмдүн башында аларды куттуктадым. Ошонун ичинде мына Ош шаарынан дагы 2 мектептен алыптыр. Алар мындай өзүнчө жеке мектеп экен. Эми бирок мамлекеттик мектептер дагы алып жүргөн. Мына жана мен айттым, ошо биздин чек арадагы 3-номер мектебибизде, эксперименталдык мектебибизде дагы балдарыбыз алтын сертификат алды. Ал балабыз эч качан эмеге атайын даярдыкка барган жок. Ошо мектептеги эле. Бул быйыл эмес, былтыр илгерки жылдардагы. Бирок орточо бал быйыл да мана чыкты, азыр мага келди. Окуучуларыбыздын жыйыртыдан орточо балы 163-64, анан босого балдан өтпөй калган окуучубуз жок. Мына ушуну мен мындай мектептер көп эле болуш керек. Ошолор мен айтам, ошондойлорун да атын атап койсо, ал жерде иштеген мугалим, ата-эне окуучуга чоң бир мотивация болот деп ойлойм. Ошол эле учурда ошол Кыргызстан боюнча 56 миңден ашуун окуучу катышса, анын 31 миңи ушул кыргыз тилине тапшырышканда, анан бирок кечегинде ошол 50 ала турган болсок, бирөө ошол алтын сертификатка кайра эле кайрыла турган болсок, анан бул жерде ошол кыргыз тил сабагынын азайып кетишине себеп кылып атышат. Анан окуучулардын мындай окуп түшүнүү деңгээли жетиштүүбү? Ооба, эми туура ошонусу ойлондурат көп эмени. Бул жерде анын дагы бая айттым го, ар бир көрүнүштү көп тараптуу себептерин талдап чыгыш керек да. Бир эле мына кыргыз мектептер демек начар окутат деген корутунду бул туура эмес болуп калат да. Ошого эгер талдап көрсө, мунун көп фактор себептери болушу мүмкүн. Ошонун ичинде албетте
кыргыз мектептери жаман деп айтпайбыз. Алардан деле чыгып келген, чыгат. Бар болгону бул өзү дагы мына көңүл бөлүүгө талап кылат. Мугалимдердин кесипкөйлүгүн арттырышыбыз керек. Кыргыз мектептердин ата-энелери дагы мына орус тилдүү мектептерден чыкты, орус мектептерден чыкты деген байкасаңыз, алардын ата-энелери үйдө балдарынын билимини көзөмөлдөп отурат. Балып сабактарга катышып отурат. Көрүп атсаңыз, анан ал жерлерде көбүнчө мындай талдап келсе, окууга шарт түзүлгөн, жетекчилик тарабынан көңүл бөлүнгөн. Мына ушулар булар эми мындай мелочь эмес да, шылтоо эмес. Бул мындай майда болсо дагы чечүүчү майда. Ошол үчүн ал түзүлгөн шарт, анан ата-эненин катышуусу, ата-эненин көзөмөлү, мугалимге дем берип, окуучуга дем берип, анан даярдыгына шарт түзүп, көңүл бөлүп турганы бул өтө чоң маселе. Бири-бирине колдоо болот. Бул бардыгы өз ара байланышкан, себеп натыйжа чынжыры менен байланышкан. Ошол үчүн бир жактуу эле мектепти күнөөлөп, мугалимдерди күнөөлөгөн бул туура эмес. Негизи азыркы учурда ушул ата-энелер балдарынын билимине кызыктарбы? Мына бул өтө жакшы суроо бердиңиз. Ошол ата-энелердин балдарынын билимиге кызыктар болгондору дагы бар. Кудайга шүгүр, ата-энелерибизде дагы билимдин баалуулугу пайда болду, өзгөрдү. Бир кездердегиге салыштырмалуу азыр ата-энелер деле көңүл бөлүп калды. Бирок али деле маани бербеген ата-энелер дагы көп. Эми оокат деп, турмуш деп, балдарды багам деп, миграцияда жүргөн ата-энелер бар. Анан өзү бул жерде болсо деле жылдап балдарынын дептерини, математика дептерини, кыргыз тил дептерини, эссе сочинениясыны, алардын кол жазмасыны, талдоосуну карап кызыгып, күндөлүгүн ачып, бааларыны карап коюуга маани бербей калган ата-энелер дагы болушу мүмкүн дагы. Бул бардыгы балдардын билим алуу, билим сапатыга таасир берет да. Ошол үчүн мен учурдан пайдаланып ата-энелерге айтам, ошол үчүн биз мына 97 жылдан бери ата-энелер мектебини, энелер мектеби деп ачып, мына ушу китепти мен ата-энелер үчүн арнап жазганмын. Бул жерде ошо төмөнкү класстан баштап 11 класска чейин окуучулардын ата-энелери үй бүлөдө шарт түзүү, көңүл бөлүү, билимге кызыгуу, мугалим мектепке ихлас, урмат, тарбиялоо, анан мектепке балдарды жөнөткөндө ошо балдарга билим алууга мындай кызыгуу, мугалими менен мектеп, китепке урмат менен, бир жакшы ихлас менен барууга тарбиялоо жөнүндө бул жерде берилет да. Мына ошол ата-энелерибиз дагы муну эске алып, анан мектептерде дагы мүмкүн болсо ата-энелер мектебин ачып, аларды мындай бир чейректе, бир айда бир өзү программасы бар, мына маалымат китептери бар. Биз өзүбүз 20 жылдан бери окутуп келатабыз. Бул өтө жакшы таасир берет дагы, жыйыртынын жыйынтыгыга дагы түздөн түз ата-энелердин жоопкерчилиги, кызыктарлыгы, катышуусу чечүүчү факторлордун бири болуп эсептелет. Ушул энелер мектебинен кийинки өзгөрүүлөр энелердин эмеси канчалык байкалды? Анан эмне себептен энелер мектебинде аталар эмес да? Гүлшайыр, бул китепти атын көрсөңүз, ата-энелер үчүн деген да. Эми биринчиден энелер деп аталышынын себеби бул мындай эне балага жакын экен биринчиден. Экинчиден өзү эзелтен мусулманчылыкта дагы эне бул медреседир деген сөз бар экен. Эми илимий маалымат менен жооп берсек, акыркы убакта медициналык маалыматтар дагы айтып атат, балдарда 60-70% интеллект энеден өтөт экен. Эми мен аны билбей эле энелер мектебин ачып окутуп жүргөнмүн. Бул акыркы 1-2 жылдын ичинде мынау тастыктама чыкты да. Анан чындыгын айтканда, мына Гүлшайыр, силерге айтайын, эне мектеби деп атап койгонубуз менен биз Агай фильмини көргөн болсоңуз, аталарды деле окутуп келатабыз, ата-энелер мектеби деп да атайбыз. Бар болгону эне мектеби деп эненин шаанисини, баркыны көтөрүш, энелерди шыктандырыш. Анан чындыгында аталар көбүнчө сыртта болот,
жумушта болот. Ошол үчүн эне мектеби деп атаганбыз. Эми натыйжасы боюнча кандай? Мына биз азыр ЖРТ алтын сертификатка переживать этип атабыз. Мындай ал деле негизинен коомдун ушул алтын сертификат ЖРТнын жыйынтыгын талкуулаганын өзүгө да рахмат да. Бул билимдин натыйжасына кызыгып атат. Ошону сындагандарга да рахмат, жооп бергендерге да рахмат. Бирок бир убакта эч ким иши жок эле бул менен. Мына азыр бул демек билимдин балы. Эми бирок билим жакшы, бирок мына бул жерде президентибиздин ошо энелер мектебин колдоп айткан сөзү бар. Билимге караганда тарбия жогору турат деп туруп, Гапыр агайыбыз 7 Дубанда эне мектебин өтүп, тарбия маселесиге көңүл бөлүп жүрөт, китептерин жазып деген сөздөрү бар мына бул жерде. Анткени азыр мына кээде угуп калабыз, мына бул жакта балдар уруп коюптур, токмоктоп коюптур, тебип таштаптыр деп туруп, баягы мектеп зордук, зомбулук, мектеп рекети, укук бузуу, кылмыштуулук, бул алтын сертификаттан кем эмес маселе. Бул балдардын жакшы ден соолугу, тарбиялуулугу, эсен амандыгы. Ошол үчүн энелер мектеби, ата энелер мектеби иштегенден кийин ошо тарбия дагы түптөн жакшы болот экен. Натыйжасы сезилдиби деп атасызбы? Балдар баары жокто балдар. Бизде деле балдар, Агай фильмини көрсөңүз, тентек балдар бар эле, төөлөшөт, сөгүшөт, мушташат эле. Качан гана биз ата энелердин педагогикалык маданиятын өстүрүп, бир айда бир жолудан ар бир класста, бир чейлекте бир жолудан энелер мектеби, ата энелер мектебин өткөнүбүздөн кийин бул балдардын ичидеги безерилик, зордук, зомбулук сууду буугандай токтоду. Бир, экинчиси балдарыбызда ыйман, адамгерчилик, мугалимди сыйлоо пайда болду. Эмне үчүн дегенде, ал окууну өткөндөн кийин ата эне, ал жерде атайын темалар бар. Үй бүлөдө мугалимдин баркы жөнүндө сухбат, мектептин, билимдин баалуулугу жөнүндө сүйлөш. Аны өткөндөн кийин ата эне, балам, ал сенин устазың болот, азирети устазың болот, мугалимиң болот. Аларга айтканын аткаргын, сыйлагын деп туруп тарбия бергенден кийин бала мектепке келсе дагы мааңайы, өңү башкача болуп калды. Илгери мындай бир кыжырдангандай, тирешкендей, каяша айткандай балдарыбыз ушунчалык бир адамгерчилик, мээрим менен мамиле кылды. Ошол үчүн мен учурдан пайдаланып, Гүлшайыр, сизге рахмат. Бардык мектептердин жетекчилериге, мугалимдерге, анан бардык ата энелерге айтмакчымын. Бир гана мектепке таштап койбостон, ата энелер мектебиде окуу аркылуу жапатырмак балдардын билими, өзгөчө тарбиясыга бардыгыбыз киришсек жакшы болот деп ойлойм. Азыркы учурда ушул мындай мугалим бир тарап эле туруп калган учур, анан кийин балага мисалы баласына болушкан энелерди аябагандай көп да. Азыр ошондой ата эне болуша турган болгондон мугалим жалгыз калып калды да. Ушул учурда эмнени айтат элеңиз? Мындай бир пикирге келиш үчүн. Бир пикирде келиш үчүн бул жерде дагы бир маселе мындай Гүлшайыр, мугалим биринчиден мугалимдерибиз жаман эмес, ушул аз айлыкка дагы иштеп жүрүштү. Эми рахмат, бир 2 жыл илгери мына мамлекет башчыларыбыз мугалимдердин айлыгыны жогорулатты. Кийин мектеп жетекчилериге дагы көңүл бөлүндү. Бирок инфляция болуп, ал деле азыр дагы жогорулатууга муктаж болуп турат. Ошого мен айтмакчымын, ошол азбы көппү айлыкка иштеген мугалимдерге рахмат. Мүмкүн болсо алардыга рахмат айтып, жок дегенде моралдык колдоо көрсөтүп туруу керек. Эми ошол эле убакта мугалимдерибиздин дагы өздөрүнө кайрылып айтамын. Сиздер чөкпөңүздөр, алтын сертификат албады деп капа болбоңуздар. Ала турган балдарды окутуу колуңуздардан келет. Кудай кааласа коомчулук, мамлекет башчыларыбыз, ата энелерибиз, жетекчилерибиз колдосо, Кудай кааласа жакшы натыйжалар болот. Бир гана мен кайрылып айтам, урматтуу мугалимдер,
өзүбүз дагы өзүбүздүн кесипкөйлүгүбүздү жогорулатышыбыз керек. Ошо математикпи, математиканын мыкты жаңы методдор менен окутуш, кыргыз тилби, кыргыз тилди жаңы метод менен балдардын азыркы Z, альфа поколения, зуммер булардын өзгөчөлүгүнү эске алып туруп иштей турган. Анан көбүнчө биздин мезгилде мындай эле, мугалимди көрсө балдар качып кетет эле, бизден коркот эле, ата-эне дагы ошол. Ал сөз туура эмес. Азыркы балдар аны кабыл албайт. Андан көрө биз мугалимдер азыркы балдардын психологиялык абалын, алардын көз карашы, кызыгуусуну эске алып, биз өзүбүздү өзгөртүшүбүз керек. Модернизация өзгөрүшүбүз керек. Ошондо балдар менен тил табышып, кызматташып иштешсек натыйжа болот. Анан эң башкысы ар бир мугалим өзүнүн предметини эң бийик даражада өздөштүрүш керек. Ушул жерде чоң маселе бар, чоң маселе бар. Бул жөнүндө мындай деген маселе бар педагогикада: өз билимини өркүндөтүү, өз алдынча билим алуу деген. Бул мугалимдерге тиешелүү. Мен мынау китебимде ошол мугалимдердин мугалимдик жөндөм кесипкөйлүгүнү арттырууга арналган китебим. Мана устаттык өнөрү. Ал өнөргө кантип жетебиз, кантип иштейбиз? Мугалим мыкты болуш үчүн, мугалим балдарга бир аз билим бериш үчүн том китептерди, интернет ресурстарды карап чыгып иштеш керек да. Ошого мен жанатан бери мугалимдер жөнүндө жактап көп сөздөрдү айттым. Ошол эле убакта мен адилеттүүлүк үчүн айтам, мугалимдер дагы өзүбүздүн кесипкөйлүгүбүздү арттырышыбыз керек. Эми ата-энелерге айттык, мугалимдерге айттык, окуучуларга эки ооз сөз айтайлы. Урматтуу окуучулар, мен алтын сертификат алышым керек эле, албай калдым деп чөкпөгүлө. Эч нерсе эмес. Алтын сертификат ол мына мисал үчүн мынандай жыйыртынын көрсөткүчтөрү болсо, ошонун бир эле көрсөткүчү. Силердин босого балдан өткөрүңөр 150, 180, 190, 200 бал алганыңар ар бириң үчүн ол өзү деле алтын сертификат. Ошол үчүн эми окуучуларга бир ооз айта турган нерсе, урматтуулар, силер өзүңүздөр дагы биринчи билимге кызыгып, билим баалуулугун сезип, анан билим алуунун жолуну, өз алдынча билим алууну, акыл эмгегинин маданиятын өздөштүрсөңүздөр, мугалим ата-энеге дагы жеңил болот да. Өзү балдар телефондон чыкпаса, анан кийин окууга кызыкпаса, анан кантип мугалим ону алтын сертификат алып чыгат? Ошол үчүн биз окуучулар үчүн арнап атайын китепти жаздык. Билим алууну үйрөн. Акыл эмгегинин маданияты. Бул ошол окуу, түшүнүү, негизини бөлүү, маселе мисалды иштөө, өз алдынча билим алуудан баштап, билим алуунун эссе, сочинение жазыш, жыйыртыга даярдык, олимпиадага даярдыктын бардык методикаларын кыскача ушул жерде бердик. Башкача айтканда, биз билимдин сапатын жакшыртабыз десек, мугалимдерибиздин кесипкөйлүгүнү, көтөрөлүү духуну сындырып түшүрбөстөн, ата-энелерибизди мектеп мугалимге жардам берүүнү, анан ата-энелерибиздин педагогикалык маданиятын көтөрөлүү, үчүнчүсү окуучуларыбыздын окурмандык билим алуу жөндөмүнү өстүрсөк, мына үчөө бириккенде эң жакшы натыйжа келет. Бүгүнкү иш-чарада дагы ушул мугалимдердин билим сапатын өркүндөтүү боюнча дагы өтө. Буларда эмнелер айтылды? Мына бүгүн мына ушу жогорку кеңештин депутаты Элдар мырза Сулайманов ошонун демилгеси менен мына Ошто Араван, анан Ош шаарындагы мындай мүмкүнчүлүгү бар мугалимдер катышып Ошмуга бизди чакырды. Анан ошо Элдар Сулайманов менен биргеликте Ош шаардык кеңешин депутаты Медер Абдыманапов ошолор тарабынан уюштурулуп, биз Бишкектен ошо чакыруу боюнча атайын келдик. Биздин келип кетүүбүздү уюштурган ошо жогорку кеңештин депутаты Элдар мырзага ыраазычылыкты айтамын. Университетте азыр биз ошо 80 мугалимге мугалимдик кесипкөйлүктү арттыруу боюнча Асылбек Жооданбеков келди, Ташболот Жоробаев болду. Мен дагы мына ушул өзүмдүн сынактан өткөн эксперименталдык тажрыйбабыз боюнча ой бөлүштүк. Катышкан мугалимдер ушунчалык бир ыраазы болуп, ушул системдүү болуп турса деген ой менен, пикир менен кайтты. Бүгүнгү биздин иш-чарабыз мына ушул мугалимдердин
билимини жөндөмүнү өстүрүү боюнча жакшы бир семинар болду. Рахмат агай, сиздин келип бергениңиз үчүн. Ушул 20 жыл ичинде ушул республикалык тестирлөөгө даярдап жүргөн агай катары эмне кеп кеңешиңизди айтасыз? Ошол мугалимдерге, ата энелерге ошол эле учурда окуучуларга болгон сөзүңүз болсун. Рахмат. Эми айта турган сунуштарымды мен айттым. Ата эне үй бүлөдөн көзөмөлдөп кызыктырып, мугалимдерге, мектепке колдоо көрсөтүшү, айыл өкмөт, шаар, район, область жетекчилериден баштап мектепте билимдин сапаты жакшы болуп, жакшы окушу үчүн шарт түзүү, андан кийинкиси мугалимдер дагы мына духу түшпөстөн алтын сертификат албады деп мен айтып атам, өзүнүн ишенимини, үмүтүнү үзбөстөн, кесипкейлигин жогорулатып, баягы ата энелер менен таянып иштесе, ал эми окуучулар болсо, мына бизди даярдап, жогору балл алып берчи дебестен, телефондон башты чыгарып, тиктоктон астейдил ыхлас менен окуса, Кудай кааласа жакшы натыйжа болот. Анан бир эле жогорку кеңеште мына депутаттарыбызга кайрылып айтам, төрагабызга сиздерге рахмат, кызыгып талкуулап атканыңыздарга. Элдар мырза бар, ал жакта дагы Бакиров бар, жана башка депутаттарыбыз. Бул жерде жыйыртынын төмөн болуп калышынын дагы бир себеби айтылбай калып атат. Былтыры мектеп, гимназиялардагы даярдоочу кружоктор кыскарып, ошо гимназия, лицей статусу алып калынганы дагы, алып коюлганы дагы таасири тийип атат. Ошол үчүн мүмкүн болсо сиздер ошону калыбына келтирсеңиздер жакшы болот. Анткени бардык эле ата эне жеке мектептерге акы төлөп окутушка алы жок. Ал эми албетте мына Ысык Көлдө Акылмал лицейи бар, президенттик лицей, бул өтө жакшы үмүт кылабыз. Эми келечекте ар бир областта дагы ошондой ачылат деген сөздү угуп атабыз. Бирок мен кайрылып айтамын, ал аздык кылат. Кыргызстандын акылман балдары бир областтык борбордогу, бир Бишкектеги, бир райондук борбордогу лицейлерге батпайт. Ошол үчүн жерлердеги гимназия, лицейлерди калыбына келтириш керек. Бир эсеби туура, жана кээ бир өтө чоң мектептер дагы лицей, гимназия статусун алып, жакшы натыйжа бербей, өтө чоң каражат. Андай болсо 5 жылдык гимназиялардын, лицейлердин жыйынтыгын талдап, жыйыртыдан аган, олимпиадан ошо натыйжага, талапка жооп бербесе, ошолорду кыскартса болот. Анан эң жакшы натыйжа берип жаткан гимназия, лицейлер, алыскы райондордогу, алыскы айылдардагы гимназия, лицейлерди жабылып калганы дагы жыйыртыга өз таасирин берип атат. Мүмкүн болсо калдыбына келтириш керек. Акырда кайрылып айтамын, жыйырты бул программага туура келбейт экен деп туруп, жыйыртыны жоюп жибериш жөнүндөгү сөз такыр туура эмес болуп калат. Ошо жыйыртынын шарапаты менен миңдеген балдарыбыз бюджеттик бөлүмдөргө өтүп, медакадемияда, Манаста, баягы жана башка жогорку окуу жайларыбызда билим алып жүрүшөт. Ошол үчүн өркүндөтүү керек, жетишпеген жактарын түзөтүш керек. Бирок жыйыртыны жок кылыш бул өтө чоң дагы бир ката болуп калбасын дейм, муну сактап калыш керек. Мен ушу интервьюнун акырында дагы бир жолу бизди чакырып интервью алганыңыздарга рахмат айтам дагы. Анан Гүлшайыр, сиздин берген суроолоруңуз багыттары, проблема, көйгөйлөр боюнча аябай таамай түзүлүптүр. Анан утур ошо суроолорду берип, жакшы багыттап турганыңызга мен разы болуп, анан сиздин кесипкөйлүгүңүзгө рахмат айтмакчымын. Бар болуңуз. Сиздердей журналисттер көп болсун, эсен болуң. Рахмат агай, сиздин атайын ушул эфирге убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ушул жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы, бул ошол окуучунун билим сапатын, жылдык билим сапатын аныктайбы деген темада талкуу жүргүздүк. Жогоруда айтып өткөндөй эле, ал ошол орточо балды гана эсептей тургандыгы, мугалимдер жана окуучулар өзүнүн көңүлүн түшүрбөш керектиги, мындан ары дагы билим менен мугалимдер өркүндөтүү керектиги жөнүндө
сөз болду. Ата-энелер болсо ушул балдарына болгон жоопкерчиликти алып, алардын билимине кызыктар экендиги жана жогоруда айтып өткөндөй эле энелердин мектеби деген атайын ушул энелерге, аталарга арналган китептерди алып окуп, өздөрүнчө бир жоопкерчиликти алып, балага бир камкордук иретинде анын билим сапатына кайдыгер карабаш керектиги айтылды. ОШТО телеканалы эфирдик убактысынан ары улантат. Ал эми студияда мен Гүлшайыр Талантбек кызы болдум.